Бүгүнкү иш-чарага шылтоо болуп турган ушул имараттын өткөн тарыхын, анан мындан аркы келечеги жөнүндө айтып кетпесем болбос. Бул имарат 2000-жылдары 2005 жылга чейин Мээрим булагы фонду тарабынан курулуп бүтүп, дуалы түрүп, аягына курулуп бүтүп эмес, дуалы курулуп бүтүп, 2005 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин токтоп калган экен. Айрым бүгүнкү күндөгү мамлекеттик имараттарга окшоп аягына чейин курулбай же талкаланып жок болуп кетпей, ошо бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген экен. Быйылкы жылдын март айында министрди алып алып баарын көрүп чыкканмын. Ошондо тапшырма бердим эле, муну ишке киргизели. Бюджеттен каражат бөлөлү, башка жактан таппасак деп. Бирок ошо жеке жактар менен, спонсорлор менен иштеңиз деп тапшырма бердим элем. Бүгүнкү күнгө чейин ошо иштеп, биздин Кыргызстанда, Бишкекте ачылган араб өлкөлөрүнүн фонду жардам берип, бир блогун бүтүрүп берип атышат. Дагы бир блогун Кумтөр бүтүрүп берип атат. Анан бүгүнкү марафонду уюштуруп, өзүбүздүн дагы аларды карап отура бербестен, өзүбүздүн дагы мекенчил кыздар, балдарыбызды, инсандарыбыздын жардамын сурайлы деп бүгүнкү марафонду уюштуруп жатабыз. Кудай буюрса, келерки жылдын 1-июнуна балдар күнүнө арнап бүтүрүп, лентасын кыркып, ишке киргизебиз деген максатыбыз бар. Кудай буюрса жетишебиз. Эгер бүгүнкү салымдарыбыз дагы жетпесе, январь айынан баштап жалпы республикалык бюджеттен каражат бөлүп берип бүтүрөбүз. Буну бүтүрсөк, биз бирөө үчүн бүтүрүп аткан жокпуз. Мына өзүбүздүн балдар үчүн, жарандарыбыз үчүн, андан сырткары дүйнө жүзүнөн кабыл алсак болот, эс алуучуларды кабыл алсак болот, оорулууларды кабыл алсак болот. Бул имаратты бүтүрүп койсок, бизге 1-2 эсе эмес, 5 жылда 5 эсе өзүн актаган мекеме болот. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 2 бөлүм ачылды. Четинен бүтүрүп, четинен ачып кетип атабыз. Жүрөк ооруларын операция жасоочу бөлүм ачылды. 5 операция кылдыңарбы? Бүгүнкү күнгө 5 операция кылды бүгүнкү күнгө чейин жакын аралыкта. Андан сырткары аллергия бөлүмү ачылды. Аллергиясы барлар дагы барып эс алсаңыздар болот. Анткени бул имарат бизде ысык көлүбүздүн жээгинде жайгашкан. Жөн эле мындай көлдү жээктеп бассаң дагы бир топ оорулардан айга турган ушундай бир уникалдуу орунда жайгашкан. Ошондуктан мен ойлойм, дүйнө жүзүнөн бизге эс алуучулар, оорулуулар келип дарыланса болот. Бул имарат өзү 500 орунга расчеттолгон. 500 орунга. Келечекте Кудай буюрса территориясы дагы бар, дагы андан дагы көбөйткөнгө аракеттерди жасайбыз. Анан өмүр булагы деп атап кетти. Мен министрге тапшырма бергенмин. Тарыхта ар нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Өзүнүн аты менен аталыш керек. Бул башында алтын балалык деп ачылган экен. Анан 2012 жылы аны бурмалап, өмүр булагы кылып, өмүр булагы кылганга жараша ошол бүткөргөндө эмес, жөн эле ошол бойдон эле турганда. 2005 жылы кандай болсо, бүгүнкү күнгө чейин ошондой бойдон турган. Ошондуктан мен тапшырма бергенмин. Кайра өзүнүн атын кайтаргыла, тарых бурмаланбасын. Анан бирөөнүн эмгегин дагы бирөө ээлеп албаш керек. Дайыма айта жүрүшүбүз керек. Бардыгы так жана адилеттүү болуш керек. Чынчылдык менен болуш керек да. Ошондуктан мына ушундай кыскача максатыбыз ушул. Ушул борборду бүтүрүп, өзүбүздүн жарандарыбызга ушу жакшы жеңилдиктерди алып келип берүү. Анан эми мен президенттин фондунан 3 миллион сом каражат бөлдүм. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бизди көрүп отурган жарандарыбызга, жөнөкөй жарандарыбызга бардыгына кайрылып кетем. Салымыңыздарды кошуңуздар. Кудай буюрса, бунун үзүрүн 2 эсе, 3 эсе өзүңүздөр эле көрөсүздөр. Ошондуктан 5 сом болсо дагы салымыңыздарды кошуп койсоңуздар, чоң мамлекетибизге жардам көрсөткөн болосуздар. Алтын балалык борборун ишке киргизүү үчүн мамлекет башчысынын фондунан 3 миллион сом бөлүндү.
Бүгүн 15 октябрда президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында жайгашкан алтын балалык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар үчүн реабилитациялык борборун ишке киргизүү үчүн каражат топтоо боюнча кайрымдуулук марафонуна катышты. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы өз сөзүндө борбордун курулушу 2000-жылдары башталып, дуубалы тургузулуп, бирок иштер 2005 жылы токтоп калганын белгиледи. Үстүздөгү жылдын март айында Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен борбордо болуп, мекеменин курулушун бүтүрүү тапшырмасын берген. Учурда имараттын бир бөлүгүн араб өлкөлөрүнүн фонду, бир бөлүгүн Кумтөр Голд Компани жабык акционердик компаниясы курууда. Мындан сырткары демөөрчүлөрдөн, кайдыгер эмес жарандардан жана бардык каалоочулардан каражат тартуу үчүн кайрымдуулук марафонун өткөрүү чечими кабыл алынган. Президенттин айтымында борбор ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар үчүн реабилитациялык борбору 500 бейтапка эсептелген жана келечекте кеңейтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Учурда 2 бөлүм иштеп жатат. Кардиохирургиялык бөлүм ачылып, 5 операция жасалды. Мындан сырткары аллергиялык бөлүм ачылды, деди президент. Мамлекет башчысы Ысык Көлдүн климаты дагы бейтаптардын саламаттыгына жакшы таасир этерин кошумчалады. Президент Садыр Жапаров мамлекет башчысынын резервдик фондунан 3 миллион сом бөлүп берди.